Урматтуу мекендештер, 2 жаштагы бала табылып калсын деп дуа кылып коюңуздар. Аяш аталары издешкен инсандарга Аллахым ыраазы болсун. Aşılar ekan do'stlar. Jana 2 yaşda bo'lamdi? Va 2 yaşda bo'lamdi aşılar. Arada sala olsun. Olib qasımda ama yemeği. Olar qolaymiz, qolaymiz. Dua olib qasım. Dua qilib. Olib qasımda. Түркиядан Палестинага бараткан гүм жардам унаасын сириялыктар тонуду. Ассалому алейкум, мусапырда эмгектенип жүргөн мекендештерим. Сиздерге Москва шаарынан кайрылып жатабыз. Бардык документтерди жасайбыз. ННН, СНИЛС, медкнижка, перевод паспорт, ТМС, трудовой договор, детский полис, регистрация 3 айга квартирага коюп беребиз, регистрация 9 айга квартирага коюп беребиз, базасын 1 ай сайын текшерип беребиз. Биздин WhatsApp связь номерлерибизге +7936 144 40 73 номерине кайрылсаңыздар болот. Швейцариянын түштүгүндөгү суу ташкында 4 адам каза тапты. Швейцариядан өшөрлүү жамгырдан жана суу ташкынынан улам 4 адам каза тапты. 3 кишинин сөөгү Тишинодогу кантондон, ал эми дагы бир көз жумган адам Вале кантонунан табылган. Евроньюз маалымдагандай, учурда жолдор жабык, эс алуучулар эвакуацияланды. Автоунаа өтүүчү Вислетта көпүрөсү жараксыз абалга келди. 3 аймак унаалардын баруусу тоскоолдук жаралды. Мындан сырткары Рона дарыясы ташып, шоссе менен темир жол линиясын каптап калды. Ошондой эле мындай туруксуз аба ырайы Италиянын түндүгүндө да катталып, ондогон адамдар эвакуацияланды. Маалыматтарга караганда, Монтанара менен Сан-Баньяна Канавезенин ортосундагы Орко дарыясынын суусу көтөрүлгөндө жолго тыгылып калган унаадан 2 киши жана 3 айлык кыз куткарылды. Түркиянын Сирия менен чектешкен аймагында жана Түркиянын көзөмөлдөнгөн аймактарында жергиликтүү тургундар жүк ташуучу унааларга кол салууда. Айрым маалыматтарга караганда, жүктөр гуманитардык жардам жеткирүү үчүн Палестинага баратканы айтылат. Магазинден тоок сатып алып жебегиле. Мындай билдирүүнү Мекендеш Ру KG сайты жазып чыкты. Видеону толук көрүп биз менен бирге болуңуздар. Kesepetin Köröbüz.